Бүгүн Ош шаарында 5000 үй бүлөгү азык-түлүк таркатылды. Ар бир баштыкта азык-түлүктүн 14 түрү салынган. Бюджеттик резервден аз камсыз үй бүлөлөрдү колдоо үчүн 18 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Анда 20 000 үй бүлөгө жардам берүү пландалууда. Анын алгачкы этаптарында 5000 үй бүлөгө азык-түлүк баштыгы тапшырылды. Ар бир мапта азыр бир этап бүгүн берилет. Уже бүгүндөн баштап биз экинчи этапты баштайбыз. 3 этапка бөлүп койдук. Ар бир пакетти карап, ар бир пакетти тартып, энди биз нема кылган жерибиз, ошо ар бир үй бүлөгө 1 кило бөлүндү, ошо 1 кило жетиш керек да. Мына балдарды текширип, көзөмөлгө алып, туура болсун деген ойдобуз. Мамлекеттин атынан акысыз ушул баягы кезекте турган муктаж болгондордун үйлөрүнө берилет. Жалпысынан ошо бизде биздин аймакта, Сулайман тоо аймактык башкармаларына 2608 үй бүлөгө беребиз. Калаадагы Сулайман тоо муниципалдык аймагында 60 000ден ашуун жашоочу бар. Көпчүлүгү көп кабаттуу үйдө жашагандыктан кварталдык комитеттер аз камсыз жана күнүмдүк тиричилик менен жан баккан жарандардын тизмесин тактап чыккан. Атайын чечимдин негизинде шаарда каттоосу бар жогуна карабай жарандар азык-түлүк жардамын алууда. Буга чейин материалдык резервден 130 тонна un таратылган. Ушул биздин азыр ушу кырдаалга байланыштуу биз үйдө отуруп иш жок, бала чакабызды кыйналып, дәрмектен ояк бияктан продуктардан кыйналган үчүн ушу мамлекет бар экен. Ушинтип бизге кичине неме кылып атасыздар. Биз кандай эми эл бар, мамлекет бар да. Биздин элдерибиз ушундай карантинде чыдап берип атышат. Мына дагы 10 күн кошулуп калды, дагы да чыдайбыз. Ушул карантинди жеңип чыксак, мамлекетибизге кошкон биздин салым. Мына 2 айдан бери иштебей отурабыз. Ушул элдерди аз да болсо продукта менен камсыз кылалы деп бизге ушундай кам көрүптүр. Биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өзгөчө абал киргизилген күндөн тарта шаар аймагындагы 42 700дөн ашуун үй бүлө азык-түлүк менен камсыздалган. Жардам алгандардын дээрлик көпчүлүгү кырдаалдан улам жумушун токтоткондор. Берилип жаткан гуманитардык жардамды адилеттүү бөлүштүрүү үчүн ар бир аймактарда элдик комиссия иш алып барууда. Мамлекетибиз бар экен, мына ошо мамлекетибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип үймө-үйдү эч ким калган жок. Бардыгын кабар алып атат, бардыгы көмөк помощь берип атат. Алла оларда разы болсын, işleriге ийгилик болсын. Bunlar günlerde болбосун, жаш күндөр болуп кетсин. Мамлекетибиз тинч болсун, юртбоштарыбыз тинч болсун. Мамлекетибиз, эл башчыларыбыз тинч болсун. Берилип жаткан жардамдар баарына бирдей жетүүдө. Журтубузга келген оорур сыркоодон тезирээк арылайлы. Дарыгерлерибизге терең ыраазычылык билдирем. Элибиз бар үчүн мамлекетибиз жардамды берип жатат. Элибиз бар үчүн мамлекетибиз шунака жардамдарды берип жатты. Доим өнүкүп өсүп, жүрүшлүк насип кылсын. Мамлекет жарандарга социалдык колдоо көрсөтүү программасындагы иштеп чыккан муктаж үй бүлөлөр тийиштүү даректерге кайрылса, кезеги менен азык-түлүк жардамы жеткирилет. Кандай гана кырдаал болбосун, муктаж адамдар кароосуз калбайт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.